Жалал Абад облусундагы Чаткал районунда бүгүнкү күндө 32 бейтаптан COVID-19 илдети аныкталып, медициналык стационардык көзөмөлгө алынган. Бүгүнкү күнгө чейин облуста катталган бейтаптардын 114-ü дарыланып чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахмедов билдирди. Теманы кабарчыбыз улантат. Алабука районунда 1 бейтап, Тогуз-Тороо районунда 4 жана Чаткал районунда 32 бейтап учурда стационардык кароодо жугуштуу оорулар бөлүмдөрүнө жаткырылган. Акыркы күндөрдө оору Чаткал районунда күч алганы маалым. Аталган аймакта карантин жарыяланып, калктын ары бери каттамдары чектелип, жол каттамдарына атайын тосмолор коюлган. Ошондой эле тиешелүү патрулдук милиция, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери күчөтүлгөн тартипте иш аракеттерин жүргүзүп жатышат. Жалал Абад шаарына кире беришинде жана башка райондордогу карантиндик посттор жана башка посттордун баардыгы жеңилдетүү максатында салынып атат. Күндөн күнгө биз постторду алууга алынып атат. Себеп дегенде ошол эле өнөр жай тармагына, мал дыйканчылыкка, мал чарбасына жана башкаларга ыңгайлуу шарт түзүү максатында. Жалал Абад облусунун аймагында өзгөчө кырдаал сакталып келүүдө. Облустун аймагына жана шаарга кирүүчү посттор алынып, жеңилдетилген тартипте көзөмөл аракеттери жүргүзүлүп жатат. Бирок калктын саламаттыгы үчүн тартипти бекем сактоо милдетти ар бирибиздин колубузда экени маалым. Мүмкүнчүлүккө карап, өнөр жай өндүрүш иштеринде, тоо-кен байлыктарын казуу аракеттеринде тоскоолдуктар жаралган жок. Өндүрүш тармагынын өсүшү байкалды. Алсак, Кыргызнефтегаз ишканасынын бир топ көрсөткүчтөрү өскөн. Ошондой эле дыйкандардын талаачылык жана мал чарбасынын аракеттеринде калкка тоскоолдуктар жаралган жок. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областында буга чейин айтып келдик эле салыктан болгон аткарууну биз 103% аткарганбыз. Былтыркыга салыштырмалуу 388 миллион сомго көбүрөөк чогултканга жетише алдык. Ал эми өнөр жай тармагы 101,2% аткарылды. Мындайча айтканда 9 миллиард 466 миң 859 миң сомго өнөр жай продукциясы өндүрүлдү. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында, Созак райондорунда, калктын бет капсыз көчөлөрдө, соода сатык түйүндөрүндө жүрүүсү көпчүлүктү түйшөлтүп келүүдө. Бүгүнкү кырдаалга дагы да тартипти сактоо зарылдыгы турат. Бул багытта Созак районунда, Жалал Абад шаарында ар кандай тартипке баш ийбей иштеп баштаган соода түйүндөрүндө айып пул салынып, кайрадан жабылды. 21 майга чейин өзгөчө кырдаалдын тартиптерин сактоого өкмөттүн өкүлү калкты дагы бир жолу үндөп өттү. Чоң башка райондордо толук кандуу айыгып, бүгүнкү күндө эч кандай оору илдетин алынган адамдар жок. Мунун баардыгы сиздердин биргеликте, баардыгыбыз чогуу биргеликте бул ооруну биз ошол аймактарда жеңип чыктык. Акыркы күндөр ушу Чаткал жана 1-2 районубуз калды, Тогуз-Тороо. Аны дагы биз ынтымакчылыкта бул илдетти дагы жеңип чыгабыз деген ойдомун. Мындан кийин азыр биз эскертүү берип атабыз, мындан кийин иштен алат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.